турмушка берем, кайсыл жерден үйлөйм деп. Ошону чечип беришиңизди суранам. Кана ошол эркексиңби, сөзүңдө турбайсыңбы? Бирөөсү биз менен азыр администрация президентидан поля курулган, архитектор начальниги биз менен жүрөт азыр. Ошо поляларда. Ошонон бери 18-жылдан бери буну тынч койбойт. Али сотко чакырат, али буяка чакырат, али ояка чакырат дейт экен десек, ошонтип баягы келинди таап алып, ошону менен жүрүптүр. Акча сабайт эде, эч нерсе сабайт эде. Эгер талаш болгон учурда бул сот органдары аркылуу чечиле турган маселе да турак жай маселеси. Азыр мен Урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү, бүгүн биз Баткен облусуна караштуу Кызылкая шаарындабыз. Өзүңүздөр билгендей, бул жакта күйөөсү тарабынан ошол аялына ЗАГС алдырбай үйлөнгөндөн кийин ошол 3 балалуу болгондон кийин аялын чогуу иштетип алып деп атышат. Бир тараптын айтуусу менен азыр ошол үйдү алышкан экен, чогуу иштеп ошол үйдү биринчи аялына ошондой эле балдарына бербей, ошол экинчи аялына өткөрүп берген кишинин окуясы жөнүндө толук түрдө сиздерге чалдырып беребиз. Бизден алыстабай туруңуздар. Мен атым Токтокан. Баткен областы Кызылкая шаарынан болом. 2009-жылы жолдошум экөөбүз турмуш курганбыз. 2010-жылы улду болдук. 2012-жылдан баштап күйөөм бир тууган акасы менен үй талаша башташты. Үй талаша баштаганда менин апежем менен жездем Москвада иштешет эди. Ошондо бизди чакырышты Москвага. Үйлүү болуп алгыла, үй талашып отурбагыла деп. Жолдошум экөөбүз 2012-жылы уулубузду менин ата-энеме таштап Москвага кеткенбиз. Москвада бизге жумуш, квартира, айлыкка чыкканга чейин жеп ичкенибизди көтөрүп турушту апежем менен жездем. Мен кондитерде иштедим, торт жасап. Күйөөм сим-карта сатып, магазиндерде грузчик болуп иштеди. Күйөөм Махонов Асылбек Адилбекович 1982-жылы төрөлгөн. Кызылкая шаарынан болот ол дагы. Экөөбүз Москвада иштеп тапкан пулубузду кайнатама жөнөтүп аттык. Биз бул жактан кетип жатканыбызда кайнатама күйөөм экөөбүз нотариустан доверенность берип кеткенбиз. Биз акча жөнөтүп үй алабыз деп. Ошондо грузчик болуп, сим-карта сатып көчөлөрдө жүргөндө зарплатасы аз болуп калганын себеби кондитерскийге күйөөмдү ишке киргизгенмин. Экөөбүз дагы кондитерде иштей баштаганбыз. 2016-жылы үйдү көргөнү келип, 2018-жылы үйдү сатып алганбыз. Айтсаңыз, сиз канча акчадан таптыңыз Москвада иштеп жүргөндө? Ол грузчик болуп иштеп жүргөндө 20 000 рубльдан алат да, мен одан 2 эсе көп, 35 000, 40 000ден кондитерде иштеп айлык алат эдем. Күйөөм экөөбүз 2018-жылы келгенде үйдүн эгеси менен ушул жерде сүйлөшүп эле вариант калганбыз да үйдө. Үйдүн жарымы пулу бар эди бизде, Москвада жөнөткөнбүз кайнатама. Анан кийин жарымыны бөлүп төлөй турган кылып
2018-жылы кутулганбыз. 2018-жылы үйдүн ээси мага доверенность кылып берген. Үйдү өзүңө өткөрүп ал дегенде күйөөм Россияда эди, Москвада. Келгенден кийин экөөбүз өткөрөбүз деп күйөөмдү күткөнмүн. Экөөбүздүн закысыз жоктугунун себеби келип эле 2020-жылы өзүгө өткөрүп алган. Закыс алайлык десем дагы болбой, шашып. Күйөөм 2020-жылы үйдү өзүгө өткөрүп алгандан кийин ошол жылы эле башка аялга үйлөнүп, 3 бала менен мени таштап үйдөн чыгып кеткен. Мен ушул жерде да кондитерскийде иштеп, 3 баламды өзүм багып аттым. 2023-жылдан баштап бизге соттон выселенияга кагаз келе баштады. Үйдү бошотуп койгула, үй меники деп. Ошол жылы мен алиментке бергенмин. 23-жылдан баштап бизди выселенияга берген себеби мен дагы адвокат алдым. Колумдан эмне келди? Ошол адвокат мага алиментке бер деп жол көрсөттү. Ошодон бери соттошуп келебиз. 23-жылдан бери, 3 жылдан бери соттошуп келебиз. Колдон келбеди, өзүнүн балдарыны выселенияга берди. Үйдөн чыгара албады. Шундай кылып кызымды ара жолго коюп койду. 18-жылы экөө бирге иштешкен. Москвада иштешип келишти. Кызы төрөлдү. Кызы төрөлгөндөн кийин келди. Келип анан кийин майытта аз гана турду. 1 ай, жарым ай турду дагы. Мен дагы барып иштеп келемин деди. Эndi бул дагы иштеп келет экен да десек, оякта кызды таап алыптыр, келинди таап алып анан дагы кайтып келди. Кайтып келип анан кызы төрөлгөндөн кийин шетте турушту дагы. Анан кийин кызыны көрүп кетти. Кетип анан эndi бул иштейт экен десек, ошентип баягы келинди таап алып, шону менен жүрүптүр. Акча сабайт эде, эч нерсе сабайт эде, карабайт эде, сурабайт эде, кыздарым, балдарым кандай деп. Шону менен анан 18-жылы окус төрөлдү. Мына үйдү алышты, келишти. Аз гана жашашты. Шону менен анан кийин ол келинди үйгө киришип алды. Киришип алып анан кийин шону менен шоо бойдон шоякта жүрөт. Ай кирип алгандан кийин энди 3 балам бар менин. Шулар отурсун деген жок да. Шону менен анан ошонон бери 18-жылдан бери буну тынч койбойт. Али сотко чакырат, али буяка чакырат, али ояка чакырат. Тынчы жок азыр. Эч тынчы жок. Аз келгенси о келинге өткөрүп коюптур. Ой келин дагы азыр сотко берип атат. Бала чакаң менен сен чыгып кет дейт. О келиндин 1 сом пулу кеткен эмес биетке. Экөө иштеп неме кылып үйдө алгандан кийин биз ана 3 баланы биз караганбыз. Биз карап туруп анан кийин барып иштешип келишкен. Ошол. Нече айтсаңыз, алар ошо кызыңыз айтып атат, биз болсо мен кондитердик бул жанагы кондитерде иштеген. Иштеп, анан мен 2 эсе тап жумумун деп, анан азыр ошол таап бул жактан акчаны салып атканда сиз менен сүйлөшүп, ошол нерселерди сизге айта беле? Күбөгө өтүп бере аласыз да, туурабы? Салдык дейт эде, кайнатам менен алдык дейт эде, апам алат эде ону. Алышып анан кийин бу кишиге апке берет эде. Бу киши анан кийин манетте үйүнү салышкан, жаңы кылып үй салышты олар оетке. Кошумча эмне айтасыз? Кудаларыңыздар менен кантип сүйлөштүңүздөр? Барып астыңыздар кечирим сурап келдиби? Ошол боюнча айтсаңыз. Атасы ям өтүп кетти мына үйдө алгандан кийин. Эч кимеси жок, битте акасы бар, эжеси бар, олар ондой мамиле кылышты билишпейт. Ондой аркасынан барып сурап, бу балдар кандай, неме жеп атат, неме кылып атат дебейт эде. Бир роз сурабайт эде. Сиздер ошол баш кошкондон кийин никелешүү тууралуу күбөлүктү
бүтүргөнгө айттыңыздарбы? Барып ошо бүтүргүлө ЗАГСка барып. ЗАГСка барып ал, ЗАГС агын, мана кыздарыңа метрика аласың. Метрика керек буларга ЗАГС агыла десе, ЗАГСкананын алдыга барып кайтып кептир. Кийин алабыз дептир. Шол сөзүн айткан бизге. Кийин алабыз деп айтты. Кийин алабыз деди, шону менен кийин алып бүттү энди. Шундай кылды ушу бала биз. Анан ошо экинчи аялына үйлөнгөнүн кантип билдиңиздер сиздер? Кыз менен неме бирге отурса, о звонок кылат экен. Ой жаным, каяктасың? Ой сен каякта жүрөсүң деп звонок кылат экен. Анан сен ким менен сүйлөшүп атасың сен? Десе анан кийин эч ким жок деп, эч ким эмес деп айтпайт экен. Кийин анан кийин бир жолу ол үйгө кирип алды да. Кирип алып эле энди майли энди кирсе кирип жашасын энди. Сен биякта үйүң бар, неме болсо ham şu жерде тура бересиң десек, анантип койбой жатат. Деп сотко берет, же сот чечпейт. Эч нерсесин чечкен жок. Только шолор закон, шолордуку закон болуп атат азыр. Азыр айтсаңыз, сиздин кийинки кадамдарыңыз кандай болот? Анан бул боюнча кошуналар дагы билеби ошол боюнча? Мана айтты коңшулар бардыгы билет. Бардыгы билет коңшулары. Коңшулары айтыптыр, энди чыгып кетти, сен отура бер şu жерде дептир да анан агар бол келген болсо биз киргизбейбиз бул мааллеге десе, шо ойдон келген жок, шо жакта жашайт. Шонун үйүгө кирип алган. Шо келиндин үйүгө. Азыр бул жактан ушул үйдү алды да негизи. Ушул үйдү сатып алышкан. Сатып алышкан, экөө бирге иштешкен. Башта онун иши ham жок деп бир симката сатып бир жерде отурганда, кой жүр. Монетке киргизейин, экөө сал түзүгүрөөк пулду алайлы дагы акчасын алып, оякка салып, ояктан кутулайлы. Деп анан кийин берише берген акчасын алат, айлыкты алат, беришет, төлөшөт. Шонтип жүрүп кутулушуп, шонтип алышкан эди. Энди болсо мен алдым дейт окшойт энди о. Балайам. Ол эч кандай болуп өз аган эмес ол. Мана шу барабар иштешкен, балдарыны бизге ташаган. Анан айтсаңыз, сот ошол нерсени көрүп билгенге сиздер кандай далил топтоп бердиңиздер? Анан кийин бул теңме тең ушул үйдүн баасын чыгарып, анан ошону теңме тең бөлүп берейин деп сот сиздерге айттыбы? Hiç onday деген söz болду. Hiç соттон ондай деген сөздү эшитпедик биз. Болсо өзүңөр чечип агыла дейт. Өздөрү чече албайт. А болсо үйдү саткыла дейт, экиге бөлгүлө десе, ого дагы ынабайт. Ана бала ынабай жатат. Ынабайт. 3 бала ham көзгө көрүнбөй жатат. 3 баласы жок дейт ол болсо. Анан сот айтыптыр, менин битте балам бар дептир. Анан битте балага 3 койсоң нечте болот десе, 4 дептир. Ошо 4 балаң бар экен сенин дептир. Дагы шол сөзү, шол кошкон сөзү. Анан айтсаңыз, эми ушул эженин 3 баласы бар экен. Анан ушул 3 баланын сонун кылып төрөп бериптир, чоңойтуп атыпсыздар туурабы? Анан эми чоңойтуп атыпсыздар. Анан эми ушу балдарым ушул жакта жашасын деп бир ооз алдыңызга келдиби? Жок, ондай сөздү билбейт ол. Эч ондай сөздү билбейт ол. Ондай дебейт ол. Ахаламатта көчөдө кет барса, энди көчөдө да, катта көчөдө үйүбүз. Анан машинада оякка бияка өтөт экен. Мен мына кызым менен мына балам эди деп карабам койбойт экен. Карап койбойт экен. Мектептен чыгышып, сумкаларын алышып, көчөдө турса үндөбөй өтүп кетет экен. Кийин анан кийин дагы бир өткөндө анан кийин эшикте турушса, сумкаларын асынып алышып, мектептен чыгып, ана атам өтүп кетти дептир. Десе анан кийин токтоптур. Токтоп анан кийин чыккыл машинеге ташап коем десе, анан о кыздар мен чоңоюп калды да, 5ке барып калды, бергиси 3кө 4кө барып калды. Чыкпайбыз ата сиздин машинеңизге дептир. Ана олар мана şu жерде турат олордун амеле. Азыр экинчи аялынан бир баласы бар, Бир баласы бар онун. Ол кече эле жакында эле төрөлдү, 1-2 жаш болду, 1 жаш болду. Кичине болду. Эми шону деп атат азыр энди. Толка мана 3 бала көзгө көрүнбөй, ана ошо бала көрүнүп атат онун көзгө. Анан айтсаңыз, кийинки кадамдарыңыз кандай болот? Эми эмне кылалы деп атасыздар? Эми шуну чечип берсин. Мана şu 3 балага неме кылсын деп атабыз да энди. 3 балага үйдү берсин. Ахунов Асыл Адилбекович 2009 жылы баш кошушкан.
Баш кошкондон кийин экөө чогуу жашап жүрүп, үйдө бир тууган акеси менен атасынын үйүн талашып, уруша кетишкен. Бычакташканга чейин барышкан. Анан мен чакырганмын, мен Москва шаарында мигрант болуп иштеп жүрүп, мен сиңдимди чакырганмын күйөө балам менен. Үйдө талашпагыла, келип чогуу иштеп, эл катары эле үй алгыла. Силердей эле жаштар үй алып атат деп мен чакырганмын. Чакырып, иш менен камсыз кылдык. Жатакана, тамак аш, документ, бардык жогуна жол киреседен бери биз көтөргөнбүз. Ошентип атып экөө чогуу иштейт. Сиңдим барып эле кондитерскийге жумушка кирет. Бияктан кондитер болуп иштеп баргандыгына байланыштуу сразу эле кондитерскийге алат. Стажы бар, опыты бар. Күйөө балам сим-карта сатып көчөдө жүрдү. Анан жакшы отуруп түшүндүрдүк, мынтип жүрсөңөр үй ала албайсыңар. Жакшылыкча экөөңөр чогуу иштегиле дагы, жакшы иштеп, жакшы маянага иштегиле дагы, анан үй алгыла, балдарыңар эртең эле чоңоюп калат деп. Ошондо бир баласы бар эди, бир баласыны Абдурахманова Токтокандын апасы карап калды Кыргызстанда. Булар барып иштеп, 2018-ге чейин иштеди. 2018-жылга чейин иштеген, иштеп, анан ортодо 2 кыздуу болушту. Кыздарыны дагы декретке чыгайын дегенде сиңдим келет. 40-ны чыгарып апасына таштап кетет. Апасы карайт. Токтокандын апасы. Ошентип атып, экөө дагы барып иштеп, акчалары чогулгандан кийин келип мына жерден Турдалы деген кошунасы бар. Мына үйдү ошол кишиден алышат. Бул киши жакын жерге, ушул эле көчөгө үй салат. Булардын акчасын утуру алып, булар сала берет, бул киши ала берет. Ошентип бул киши үйүн салып, мына кошуна көчөгө чыгып кеткен. Бул үйдө Абдурахманова менен Ахунов экөө ортодо алган үйдө 3 бала пайда болот. Той өткөрүшөт, катым өткөрүшөт, колу кошунаны тууган урукту чакырышат. Ошентип жакшы жашап аткан жеринен анан мен дагы барып иштеп машина алайын. Эми үйгө бир машина жетпей атат дейт дагы. Машина алганы кетет Москвага. Баргандан кийин ошо жактан классташы дейт, мен билбейм, классташыбы, классташ эмеспи. Ушул кызыл кыялык эле келинди таап алат. Бул келин базарда сигарет сатып иш кылат, соодада. Аты ким? Умида. Умида. Умида деген келин менен экөө табышып алып, баш кошуп чогуу жашап жүрөт. Анан буну биз билбейбиз, сиңдим дагы билбейт. Анан бир келгенде үйдө отурганда анан кыздарынын көзүнчө эле сүйлөшүп калат экен телефондо. Анан кыздары билип калып, анан апасы жумуштан келет. Апасы иштен келип кондитерскийде, бул жакта да кондитерский иштейт. Жумуштан келип, анан апасыга айтат, атам сүйлөшүп атат дейт. Анан сиңдим айтат, сен ушинтип бирөө менен сүйлөшүп атасыңбы? Бул эмне кылганың десе, жок деп жалган айтып таны берет. Анан кайра кетет Москвага. Баргандан кийин соцсеттен, Одноклассниктен сүрөтүн көрүп алат, экөөнүн чогуу түшкөн сүрөтүн. Анан сиңдим звонить этип сүйлөшөт. Мен эме кылып подозревать этип жүргөн элем, ошол чын экен да десе келет. Жок, жалган деп келет дагы. Бул киши саткан киши Турдалы деген үйдүн ээси генеральный доверенности Токтоканга берет. Токтокандын атыга жазып берет. Анан бул Ахунов асыл баягы Токтокандын сөзүн уккандан кийин, ошол жаман жүрөт экенсиң да деп уккандан кийин келип, мен бул жөн, каяктагы сөздү айтып атасың, бул жалган. Кел үйдү өткөзүп алайлы. Мына бизге үй саткан киши ооруп атат экен деп жалган айтат. Сиңдим ошо мезгилде кичине кызы менен үйдө отурган болот. Эмеге регистрге бара албайт кызы менен. Кызы кичинекей болгондугуна байланыштуу. Документти күйөө балам колго карматып коет. Генеральный доверенность менен. Ошо менен барып үйдү өткөзүп алат. Үйдү өткөзгөндөн кийин уже 2-3 күн өтпөй баягы ачыкталып баштайт. Сен колуңдан эме келет, үй менин атыма өттү, по закону үй меники, кааласам силерди чыгарып беремин. Үй уже сен каяка барсаң ошо жака бар дейт. Ошентип жүрүп, булар ЗАГСты алган эмес экен убагында. ЗАГС албайсыңарбы десек, ЗАГСканага барып туруп, кирбей кайтып келет, ойлонуп. Жок, ЗАГС албайлы турайлычы, кийин алайлы деп.
Кийинки болгон окуя ЗАГС албагандагысы. Ана ошентип ЗАГСы жок, сиңдимдин юридикалык билими жок, мисалы үчүн бизде дагы эле жок. Биз андай нерсени оюбузга дагы келген эмес. Сиңдим түптүз, ою да арам ою жок, жаман ою жок болгондугуна байланыштуу бул документти дагы берет, доверенности берет. Барып туруп доверенность суроо өткөндөн кийин уже 2 жылдабы, 1 жылдабы суроо өтөт да доверенностьтен. Күйөөсү алат дагы үйдү өзүнүн атына жаздырып алат. Ошо менен болду. Ошодон бери бул базардагы келин тапканы дагы ачыкталат. Үйгө барып кирип алат, чогуу жашайт. Буларга күн жок да азыр. Выселенияга бере берет, сотко чакырат, сот далил жок дейт. Свидетельство о браке жок да. Анан булар чогулткан акчаны, бул дагы түптүз болгонуга күйөөсүнө бере берген чогулткан акчаны, булар экөө чогулткан акчаны күйөөсү атасыга жөнөтөт. Атасы анан келип акчаны банктан алат дагы, апама барып, бул Туктакандын тайнеси болот. Апам экөө чогуу келип ошол үйдүн ээсиге бере беришкен. Бул өзүнүн атынан акча салган эмес. Күйөөсүгө берип жүргөн үчүн өзүнүн атынан акча салган эмес. Ошого баягы келген акчалар бүт Ахуновдун атыда. Ошого далил дагы жок да. Бул просто азыр далил бир эле Кудай көрүп турат, ошол далил. Биз мына апасы балдарын карап жүрдү, биз чогуу жашап жүрдүк бир үйдө. Эми ошентип алып анан азыр эми бул үйдү сотко бергенде сот алименттен сиңдим анан балдарын каралашпаганда алиментке берет. Чогуу жашабай коет, балдарын каралашпай коет, алиментке бергенде бул күйөөсү сотко барат дагы сен алименттен ал, мен выселенияга башка бербеймин деп айтканда сот решение чыгарып берет. Бул Ахунов Асылбек уже выселенияга бере албайт деген. Анан ошондон бул ойлонуп улам баягы келин өткөзө турган болуп өткөзүп берет. Сен акыретиңди ойлоп ушул ишти кылып атасыңбы? Акыретке барганда эмне деп жооп бересиң? Туктаган экөөңөр чогуу иштеп алган үйүңөр экен жалганбы? Сен жалган десең, Кудайдын алдыда жалган сүйлөй албайсың. Кудай турат, акыретиңди ойло, 3 баланы көчөгө таштаба. Булар 2 жолу соттолгонуңда сөз бергенсиң, мен башка выселенияга бербеймин, үйдө эч кимге өткөзбөймүн деп. Кана ошол эркексиңби, сөзүңдө турбайсыңбы? Медиацияга барганда дагы медиация айткан жарашкыла, үйдү бөлгүлө, сатып акчасын бөлгүлө, жок дегенде территориясын бөлгүлө десе, ого да күнгөнүң жок. Ошол 1 сом акчасы кетпеген уймидага эмне үчүн үйдө өткөзүп бересиң? Өмүр бою дебейин эми 6 жыл өмүрү кетти ушул ишке. Үйгө Туктакандын чогулткан акчасы. Булар жөндөн жөн эле жок болуп кетеби? ЗАГСты эмне үчүн алганың жок? Оюң жаман болгон үчүн алган эмес экенсиң да. ЗАГСты алып жакшылыкча эле балдар менен ушул үйдө жашабайт белең. ЗАГС алабыз деп мени Москвада иштетип, кийин алабыз, Кыргызстанга барганда ЗАГС алабыз деп алдап иштетип жүрдү. Акырында ЗАГС алган жок. Башка аялга үйлөнгөнү чыгып калып, бизди үйгө таштап чыгып кетти 3 бала менен. Үйдө өзүнүн атыга 2020 жылы үйдө өзүнүн атыга өткөрүп алды. 23 жылдан баштап балдарымды, өз кандан жаралган балдарымды сотко бере баштады. Мени үйдү бошотуп койгула, үй меники, жеке менчигим деп сотко берип, 3 жылдан бери соттошуп келебиз. Далилим жок, ЗАГСым жоктугунан байланыштуу азыр балдарым үйсүз калып жатат. Ошого президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевичке кайрыламын. Балдарым үйсүз калат. Иштеген акчам бардыгын күйөөмө иштеп бергенмин. Алдап жүргөнүн билбепмин. Башка аялга үйлөнүп алгандан кийин аялга
Умида Киргизбаева Умидага өткөрүп берди. Азыр аялы бизди сотко берип жатат. Үйдү бошотуп койгула, үй меники деп. Ошого кайрылбаган жерим калган жок. Сотко барып жатабыз дагы эле. Балдарым келечегини ойлогон жок, өзүнүн атасы. Балдардын келечегин ойлоп коркуп атам. Балдарым келечегин ойлоп азыр мен коркуп жатам. Балдарымды чоңойгондо кайсыл жерден турмушка берем, кайсыл жерден үйлөйм деп. Ошону чечип беришиңизди суранамын. Ушу Токтоканды 2018-жылы Асылбек экөө көчүп келип, бир жакшына үлгүлүү үй бүлөлөрдүн катарында эле жашап жүрүшкөн. Мен булардын канча 25-жылга чейин эле мындай билбей эле жүрүпмүн, ажырашып кеткенин, урушуп кеткениничи. Бирок уккан эдим, Асылбек бир менин аяш кызым бар, анакта ошол менен үйлөнүп алыптыр дегенин карасам, балдарга келет эде, көрүп билип эле жүрөт эдим, бирок ачыгын билбейт экенмин деп, үйүң башка болсо билбейсиң да. Асылбекти деле тааныйм, Токтоканды деле тааныйм. Токтокан эртең менен ишке, балдары менен садикке кетет, кечкурун балдарын топтоп келет. Ошентип жүрүп, анан кийин бир күн Токтокан айтып калды, ушундай бизди таштап кетти, үйдү талашып атат. Мен бизге аксакалдык сөзүңүздү айтып коюңчу эже деп мен сотко чакырды. Анан мен айттым, кантип эле өзүнүн родной балдарыдан кантип үй талашат, кой Токтокан, жалган болсо керек деп эле. Анан кийин бардым, сотко барсам чын эле экен. Бирок Асылбек өзү таштап чыгып кеткен Токтокандычы. Токтокан менен жашап жүргөндө эле баягы эмени алып уже балалуу болуп калган экен. Анан мен буларды мунусу андай, мунусу мындай дебейм, экөө тең эле жакшы. Асылбек деле жакшы бала, Токтокан деле жакшы. Эми ортодо экөө келишпөчүлүк болуп, ажырашып, экөө бири-бириге өчөшүп, балдарды ортодо, балдардын келечегини талкалап атат да. Асылбек деле ойлосо болот. Токтокан ого өчөшүп, Асылбек буга өчөшүп, азыр баласы 16-га кирип калды. Чоп-чоң эле бала болуп калды да. Мен күнүгө өткөндө учурашып өтөт. Кыздары дагы садиктен, мектептен келатканда учурашып өтөт. Ушундай жакшына тарбиялуу, жакшы балдары бар. Ошо балдары эртең үйлөнгөн болсо, Куданы да күткөн болсо, кайсы үйгө апарып, кантип Куда тосот, олордун келечеги кандай болот, күйөө бала болуп барган баланын сурайт да, атасы ким, кайсы үйгө барат деп, ошону ойлобой жатат экөө тең элечи. Бирок балдарга эле жалко. Мен ортодогу эле мындай калыстык сөзүмдү айтам. Асылбек эстүү болсо, ушул үйүнү талашпай эле баласынын атыга өткөрүп койсо, кыздарыны, балдарын ушул жерден чыгарып, эми карыганда баары бир эле балдарга өзү кайтып келет го. Бул деле кайтып келет балдарга, ал деле кайтып келет. Ата-энени эч кайсы бала таштабайт да. Ошон үчүн экөөгө тең мен кеңешим мындай эстүүлүк менен чечип, балдардан үй талашпай эле коюшса дейм да. Ошо аябай кыйналыптыр да эжеч. Анан ошо чакырып президентке кайрылам деп. Сен кайсы телеканалдан? Биз медиа иликтөө. Медиа иликтөө. Жалпы бөлüm чакырып койсоңуздар, жалпы бөлüm айтсаңыздар. Келиңиздер. Мен күйөөм экөөбүз үй талашып 2020-жылдан бери бирге жашабай. Азыр аялга үйдү өткөрүп коюп, сот болуп жатат да. Балдарымды мени сотко берип атат аялы. Ошого балдарым көчөдө калбасын деп. Сиз Кызылкаяны жаранысызбы? Кайсыл районда жашайсыз? Восток 161-де. Восток 161. 161-да. Пропискаңыз ошол жерде. Айта бериң. Ошо. Азыр аны толук айтып берсеңиз. Азыр биринчи жолу маалымат алып атышат да ошого. Биринчи жолу алып атасыздар да. Ооба, мен азыр жалпы бөлүмдөн дагы тактап атам. Азыр келсе дагы эме кылабыз, кайрылабыз. Жаныбекке киргенмин былтыры. Жаныбек Аматов. Ошого кирип өткөн жылы келгенсиз, өткөн жылы иштейт дагы. Ошондо киргем. Күйөөм экөө бир жерде туулуп өскөн да. Бир улицада. Ошого мен кирише албаймын. Аралаша албайм деп аксакалдар сотко жөнөткөн.
Жаныбек. Ошол менен калганбыз. Канча немеңиздер барбы? Официалдуу никеңиздер бар да, нике ЗАГСыңыздар жокпу? ЗАГС жоктугунан пайдаланып, үйдөн выселенияга берет 2023 жылдан бери. Азыр каякта жашап атасыз? Азыр апам үйдө жашап атам. Сотко берип жатат. Бүгүнкү күндө сот жүрүп атабы процесс? Жүрүп атат. Билесиз да, Кыргыз Республикасынын баягы немесинде жазылып турат мыйзамдарында, эгер сот процесси жүрүп аткан учурда эч кандай баягы жергиликтүү бийлик баягы сот процессине аралаша албайт да. Эгер сиз сот бүткөндөн кийин кайра апелляция берсеңиз, мен юрист эмесмин, бар маалыматымды айтам да, кайра апелляция берип ошентип кайрылсаңыз болот да. Азыр эми соттун чечимин күтүш керек. Азыр кайсыл немеде стадияда? Шаардык сотто каралып атабы? Шаардык сотто. Областтык сотко өттү. Шаардык сотто. Чечим чыга элек пока? Жок, Эми чыгат, эми башталды. Хорошо. Андан эмне кылалы? Соттун чечимин күтүшүбүз керек. Соттан сизге кечиресиз сөзүңүздү бөлгөнүм үчүн. Илязбек Доронбекович, азыр сиздердин ошо ыйгар укуктарыңыздарга тиешелүү кандай жардам бере аласыздар? Эгер талаш болгон учурда бул сот органдары аркылуу чечиле турган маселе да турак жай маселеси. Азыр мен тактаган учурда жараныбыз айтып атпайбы? Буга чейин өткөн жылы биздин шаардык кеңештин депутаты Жаныбек Аматовго кайрылган экен. Жалпы бөлүмдөн азыр кайрылган бекен? Бизге кайрылуу түшүппү? Жанагы боюнча кат кайрылуу арыз түшкөн эмес бизге. Биз азыр арызын алып калалы, алып калып туруп эми юристтер менен макулдашыбыз керек. Кандай жол жобосу бар, кандай жардам бере алабыз. Канча балаңыздар бар ортоңуздарда? 3 балаңыздар бар, Анткени кечээ сөзүңүзгө каралжы 209 статья Кылмыш кодексинин алдамчылык боюнча анан эжени ушул убакка чейин бул эми алдамчылыктын курамына кирет деп айтсак болот да. Мисалы ЗАГС алдырбай атайын күтүп жүрүп, анан кийин 3 баланы төрөтүп туруп, анан үйдү ошол өзүнө жаздырып кеткенине аябай туура эмес болуп атат да бул жактачы. Үй. Экөөбүз сатып алганбыз Москвада иштеп. Бирге иштеп сиздер? Москвада иштеп сатып алганбыз. Атасынан калган үй болгондо мен 3 баланы жетелеп чыгып кетиптим. Азыр 6 жыл башка мамлекетке барып иштеп, мээнетим кеткен. Анда түшүнүктүү. Балдарды ата-энем караган. Күйөөңүз атынан же башка бирөө катталганбы? Күйөөм атыда эди, азыр экинчи аялга өткөрүп коюп. Ошо аялы бизди сотко берип жатат да. Азыр көрдүңүздөр да өзүңүздөр эми далил чыкты, күбөлөр дагы кошуналардан дагы сүйлөп берди. Күбөгө өтүп беришти, тастыктапчы. Анан кийин көрсөтмө берип атат. Экинчи ал эми ошол күйөөсүнүн бул жердеги ошол үйдү эми бул жерде алдап, эми алдамчылык жол менен деп айтсак болот да, мисалычы. Эми толук түрдө эми ЗАГСты убагында көндүрүп, алдырбай келип туруп, анан кийин 3 баланы эми өзүнчө эми ал дагы өзүнүн канындагы балдар. Бөлүп туруп, ошо экинчи аял алып туруп, анан кийин үйдө экинчи аялды өткөрүп берип койгон. Азыр сизге эч кандай балдарга мындай айтканда алимент берет? 23-жылы бизди выселенияга бергенде мен адвокат аркылуу алиментке бергенмин. Ошого азыр балдарыма айтыптыр да, үйдү сатып туруп, силерге алимент төлөймүн дептир да. Ошого алимент төлөбөй эле койсун. ЗАГС болбосо кандай болуп калат анан алимент? Төлөнүп атат. Төлөнүп атабы? Сот ошентип чечиптир да, туурабы? Сот чечтиби? Анда мындай кылалы эжеке, биз арызыңызды, кайрылууңузду алып калалы. Алып туруп, анан юристтер менен макулдашалы, тиешелүү органдарга кайрылалы, анан алар албетте өзүнүн юридикалык баасын берет да. Бул жерде мына алимент маселеси бар экен, үй азыр сотто болуп атат экен. Эми атак жергиликтүү бийлик катары биз колдон келген жардамды берип турабыз сизгечи. Сиз мындай кылыңыз, эжени азыр сиздерге арыз таштап кетсин, анан сиз укук коргоо органдарына дагы азыр ГУВДга арызды бериңиз, шаардык ички иштер баш башкармалыгына арыз бериңиз. Сөзсүз түрдө ишти ачып бериш керек, анткени дегенде бул жакта эми алдамчылык жол менен толук эми болуп атат да. Анткени
ошо 8 жылдын ичинде туурабы? 8 жылдын ичинде топтодуңуздар да акчаны, туурабы? 6 жыл? 6 жыл. 6 жылдын ичинде топтоп туруп, анан кийин эми эженин дагы бул жакта мээнети бар. Аны деген эми пайдаланып туруп, анан кийин экинчи аялына өткөрүп берип койгон чындыгында укуктук жагынан аябай оор болуп калды да. Биз эмне кылабыз? Азыр кайрылууду алып калалы. Азыр прокурор менен дагы сүйлөшөбүз. Кандай кылсак болот? Бул жак туура айтып атат байкебизчи. Может, жаңы жагдайлар менен дагы кайра карап береби? Же сот процесси жүрүп аткан учурда юридикалык кандай болуп калат? Бул жагын макулдашабыз. Бирок кайрылууңуз бизге керек. Паспортуңуздун көчүрмөсү менен кайрылууңузду чыдап кетесиз бизге. Ооба, эмне кылган? Кайрылуу